Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен сүрөттө көрүп турган Алы Токонбаевдин ырларын өтөбүз. Алы Токонбаев кыргыз эл акыны 1904-жылы Чүй областынын Кемин районунун Чоң Кемин айылында кедей адамдын үй бүлөсүндө туулган. 1916-жылы Кытай жерине үй бүлөсү менен качып барган. Келте уруусу элге жайылган учурда көп эл кыргынга учураган. Алынын да анын арасында 5 бир тууганы каза табат. Алынын бир канча ырлары, чыгармалары бар. Мындан жогорку класстарда силер тааныш боло турган чыгармалары: Жараланган жүрөк, Күнүн сыры, Мезгил урчак жана башка чыгармаларды жараткан. Бүгүн биз силер менен Алы Токонбаевдин Ай нурунда кышкы түн деген ырын өтөбүз. Ай нурунда кышкы түн, айран төгүп койгондой, жаңырыксыз токой чер уктап жатат ойгон бой. Менсинген карагай, пейлекенин чалдардай, кар жамылган чегедек, ак тон кийген балдардай. Балдар, мына ушул ырлардын мааниси жөнүндө дептериңерге жазып түшүнүүңөрдү жөнөтөсүңөр мага. Кийинки ырыбыз Жайкы таңда. Мына ушул Жайкы таңда ырын окуп, китептен ачып окуп чыгасыңар дагы түшүнүүңөрдү дептер бетине жазасыңар. Силерге тапшырма, жогорку тапшырмалар. Ырларды салыштыргыла. Бул ырлар аркылуу акын эмне ойду айткысы келген? Жайында таңдын атышы автор кандай салыштыруулар менен, көркөм боёктор менен туюндурду? Ырлардагы кыргыз жергесинин сулуулугун кандай түшүндүң? Эмесе балдар, силерге ийгилик, тапшырманы аткарып почтадан жөнөтүп жибересиңер деген үмүттөмүн.